Assalamu alaikum. Машина кейж каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Утман кечиңиздер менен Ош шаарында Жапалагуноо базарынан видео тартууну улантуудабыз. Аралаш түрдөгү унааларды дал ушул видеодон көрөсүздөр. Үзбөстөн акырына чейин көрүңүздөр. Издеп аткан унаңыздарды арасынан таап калышыңыздар мүмкүн. 5 июнь 2022 жыл апта күнгө жекшемби. Ош шаарында күн ысык, ага карабастан биз видео тартып атабыз. Мо жерде турган Volkswagen Polo'dan баштайын. Кыргызстан номеринде 2017 жылы чыгарылган 1.6 коробка автомат. Эсин байланыш номери 550 77 11 10. Россиядан көрүп аткан көрүүчүлөрүбүзгө ушундай унаалар канча сомдон болуп атканын, кандай абалда экенин кызык болуп атса керек. 4 айнектен электро көтөрүштө, электро күзгүлдөр, кожа ролу. Мына жеринде мындай изгиб бар ролунда. Так, ушундай көрүнүштө отуруштардын жылуу системасы бар. 295 пробеги, корректировка фар, подлокотник. Баасы 670 000 беле? 30 000 сом. Мындай ачык кое берели, өзү ачык турган экен. Так. Эми уланта беребиз. Могу жерде Сонатаны көрүп атам. Мындай Сонатаны да сурагандар көп эле. Эми алдыбызга чыгып алса тартып коем. Баасы канча болуп атат? 750 000. 2014. Кыймылдаткычтын көлөмү 2.5, газ, заводской газ экен. Коробка автомат. Дөңгөлөктөрү жайкы. Так, могу жерде Hyundai Avante 4 2007 1.6. Баасы канча болуп атат экен? 480 000. Коробка механика экен, а? Опциялары ушундай: мультироль, кондиционер, печка, жылытуу системалары отургучунун, розетка бар, AUX разъему бар мультимедиасына. Кете берели. Мына Mercedes телема кызык болуп атты эле. Класс. Көрүнүшү жакшы. Айнектери деле түшүп турат, бирок ээси жанында көрүнбөйт. 1994 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 3.2, коробка автомат. Баасын билип атасызбы? 500 000 бе? 520 000. Oldu. Мынандай отуруштарында электропривод, кара кожа, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар. Кожаный подлокотник, 4 айнектен электро көтөргүчтө, электро күзгү, кондиционер бар. Комплектация жакшы. Бул да сиздики экен анда. Өкө тең ушуке да бир Е класс. Буну канча деп атасыз баасын? 500 000 бул да. Ана 500 000 сом. 1994 2.8 коробка автомат. Бул эми кичине жөнөкөйрөөк, опциялары бирок айта кете берейин: электро күзгү, 4 айнектен электро көтөргүч, кожаный подлокотник. Отуруштарынан гана айырмасы бар окшойт. Неме? Кожа эмес экен, бирок электроприводто, заводской электроприводто келди. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Кондиционер бар. Ушундай Mercedes-Benz классты көрсөтөйүн эми. 202 кузовта, 1994 2.5 коробка автомат. Баасы канча болуп калды? 260 000. Машина кейжи YouTube каналында. Кондиционер жок экен, а? Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, электро күзгүлөр бар.
Тартабыз ма әлі? Мынауы? Аха. Volkswagen Passat B5 плюс bu? B5 плюс. Так. Оң руль екен да? Климатта. Так. Мынада заводской монитор бар екен да? Дисплей. Дисплей. Дисплей екен, а? Монитор емес, дисплей. Отырыштарын жылыту системасы, антизанос, кожаный руль. Пробеги 180 000 километр, подлокотник 2003 1.8 Япония сап жазып қойған. Басы қанша болды? 360 000 кеми бар. 360 000 кеми бар дейді. Болды. Жақсы әлі. Кете берелі. Hyundai Avante 6 муындағы 2017 1.6 так, туманниктер бар. Камера, партрониктер, спойлер. Спойлер мынанда қара түсті екен. Опцияларына қайрылалы. Антиюз, ограничитель скорости, монитор, заводской өзінікілі. Же қойылған екен, а? Қойылған екен, заводскойда емес та. Так, кондиционер печка екен, а? Климатта емес екен. Басы $12 000, а? Пробеги? 75 koşunda. 75 000 километр. В принципе, 2017 да, шундай эле болуш керек. Так. Opel Vectra'ны көрсөтөйлүчү. 2002 1.8 механика. Канча деп атасыңар? 280 000 сом. Так. Мындай үзбөстөн токтотпой тартайын деп атабыз. Бирок азыр күн ысыкабы, керкилер сатуучулар көлөкөлөп кетип калгандар бар. Honda CR-V 2 сол руль ушуну көрсөтөйлү. CR-V'ны канча деп атасыңар? 2002 680 780 000. Ага. Кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, коробка автомат. 780 000 сом. Европейцкен. Салонун көрсөтөйүн. 4 айнектен электро көтөрүштө, күзгүлөрүнүн жылытуу системасы бар. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө подлокотник бар, климатта болгондо да билбейм, 2 зоналуу экен окшойт, а? Жакшы. Так, телефон номер көрүнбөй атат го, байкабадым. 995 05 0087. Болду. Honda Edix 2006 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, газ жабдыгы да бар, газ бензинде 630 000 сом. Эйсин байланыш номери 707 75 05 00. Отургучтарга кара монитор, дисплей бар. Заводской камерадагы бар экен. Ушун эле жанында Toyota Ipsum. ...2003, 24, 520 000 сом. Ол жерде Toyota же Cherry болуш керек. Toyota'nын эмблемасы да 2009 1.8 маалымат кагазында 500 деп жазылып турат. 500 000 сом окшойт. 501 81 21 21. О, Cherry екен. Кытай унасы. Пробег 225 000 километр.
Cherry модели эмне болуп калат? Менин көрүүчүлөрүм бар, бирген комментарийге сөзсүз түрдө жазып коюңуздар. Cherry модели эмне экен? Так, могу жерде Avensis көрсөтөйүн. Канча болуп атат? 450 миң. Оң руль. Avensis 2. 450 миң сом. 2004. Кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Кожабы же чехолбу? Кожа. Кожа экен, кара кожада. Анти занос бар, 4 айнектен электро көтөргүчтө, авто функциясы менен кошо, жакшы. 2 зоналуу климат. Көрсөттүм, Так. Мо 211 кузовдагы Mercedes-Benz E-классы көрсөтөйүн. 2003, кыймылдаткычтын көлөмү 2.6, коробка механика. 470 миң сом, туурабы? Так, 470 миң. Бул сендеби? Канча деп атасың? 350. Дагы Mercedes-Benz 210 кузовда, фарамыватель, партрониктер, Россиян номеринде экен. Комплектация Авангард. 1999, 2.8, газ, бензин, коробка автомат. Люк бар. Могу жерин, Эме болуп калыптыр. Капотунда, арканкы капоту. Багажниген. 2 зоналуу климат, отуруштардын жылуу системасы, фаршированный эле, жакшы. Өзү айтмакчы, кожада экен эле, Кожада. Басын канча дедиң? 350 миң сом. Болду. Honda Step Wagon. Эки миң, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. $500 миң сом. Бул дагы силерге? Бул канча болуп атат? 300 км. Бул 300 миң кеми бар, Өкө бир эле кузовда, бирок көрүп атасыздар, айырмачылыгы. 300 миң кеми бар дейт. Бул көрсө Россиян номеринде турбайбы? 300 миң кеми бар дегенди караганда. 1996 эсинин байланыш номери. Бул жерде Vito дагы турат, шуну көрсөтөйүн. Mercedes-Benz Vito 1999, 2.2, 420 миң сом. Honda Accord 2003, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, оң руль. 600 миң сом. Айтмакчы, Subaru, сураган Subaru көрүүчүлөрүбүзгө эми алдыма чыгып калса, сөз түрдө тарткан аракет жасайм, эми баасы такталып калса дагы көбүнчөсү. Ушу Outback'ти көрүп коюңуздар, оң руль, 2006, 2.5. Тилекке каршы баасы жазылган эмес экен. Эси да жанында көрүнбөйт. Баасын тактап коюлуп аткан эле. Анан Торнео канча деп атат экен? Эси жокпу? Жанында көрүнбөйт экен, эси жок. Эми азыр фит катары жакка келип баштадык. Муну аябай сон жазып турго.
фитке көңіл бұрып қойғыла. Бұндай мен чоң малыматты жазылған қағазды бірінші жол көршім үшін. 5 жылдан бері тартып жүрем. Бұндайды көріле келек. Зерікпей чоң батман қағазда жазған оқшайды. 2000 так чоң қағазда 2002 1-3 510 000 сом кеми бар деп жазып қойыпты. Шындай фит. Honda Fit туманниктер бар. 2004 1.5 570 000 сом кеми бар. Allah. Бұл жақта бұл фиттерде бағасы жазылған емес екен. Балары жазылған емес. Бұл Toyota Corolla'ны көрсетейін. 2004 1.6 470 000 сом. Сол руль, коробка механика. Бұл фитте дағы басы, жоқ, жазда басы жазылып аптыр. Так, еми болғанын іздеп көрелі. Honda Fit 2003 1.3 Жөлі, жариялап қойыта сатылып кетші мүмкін да 500 000 сом. Пайдасы тиятса. Так, кейін. Бұл фитте дағы басы жазылып аптыр. Еми, шынымен жиынтықта берет оқшайыз. Бұндан кейінгі видеозда көріңіздер. Қызықты ең сіздер күтіп атсаңыздар келек. Ошол видеозға кезек келет. Бұл арзан темадағы, арзан бағадағы 200 000 сомның арақ берандағы ондалар тақтам. Анан видеоның ақырында дағы базардан қайтып атқан ондалар тарта кетеміз. Алардан айрымдары сатылып қалса, қаншаға сатылған реалды бағаларында ошол видеодан көріп біліп аласыздар. Ар бір видеоңызды көріңіздер, лайк басып, комментарий жазып қойғанды да ұмытпаңыздар.